Адамдын күнүмдүк рационундагы эң маанилүү азык бул суу. Жада калса, адам организминин 50% суудан турары буга далил. Бирок учурда бул табигый азыктын алмаштыргычтары, кошумчалары абдан көбөйүп кеткен. Адам муктаждыгынын артынан акча жасоо максатында зыяндуу суусундуктарды сатып бизнес кылуу адаттагы көрүнүш. Бирок кыска ырахат тартуулаган бул суусундуктардын кесипети тууралуу көпчүлүк маани бербейт. Аптасына 2 стакандан ашык ширин газдалган суу ичкен адамдардын уйку безинин рагына чалдыгуу коркунучу жогору. Биздин өлкөдө эле эмес, бүтүн дүйнөдө деп коелу, өнөкөт бөйрүк тартынан жабыркаган адамдар дээрлик 10% түзөт экен да. Бул деген өтө коркунучтуу статистика. Мисалы 10 адамдын бирөөсүндө эле бөйрөгү өтө начар иштейт. И бул нерсе башталгандан кийин уже ал адамдын мүмкүнчүлүгү өтө чектелип калат да. Буга эмне алып келди десек, эки эң чоң себеп. Биринчиси бул жанагы дары-дармектерди дарыгердин сунушусуз колдонуу. Экинчиси болсо ушул газдалган сууларды жана башка ичимдиктерди, суусундуктарды көп колдонуу. Ичкенде чаңкоону кандырып, өзгөчө даам бергичтер менен жасалган суусундуктардын дээрлик баарында боёгуч заттар, даам бергичтер, ченеминен ашкан шекер, аромат тартуулагыч, кофеин, көмүр кычкылдандыргыч жана тамак-аш кислоталары кошулат. Булар азыктын узакка жарамдуулугун сактап берет. Андыктан көп өлчөмдө ичкенде курамында эч нерсе жок бош калориялардан улам семирүү, тиштин эмалынын бузулушу, кант, натрий жана кофеинден улам организмдин кургоосу, кант диабетине чалдыгуу божомолу жогорулайт. Алардын арасында эң коркунучтууларынын бири өнөкөт бөйрөк оорусуна алып келүү ыктымалы бар. Бул жерде өтө чоң минустары бар да, газдалган суулардын. Биринчи эле минусу көп өлчөмдө шекердин кошулушу. Көп өлчөмдө шекер кошулса эмне болот? Биринчиден ал тез сиңүүчү углеводдордун катарына кирип калат. Мисалы, жарым литр суусундук иче турган болсок, ширин суу. Бул бизге суусундук кандыруучу нерсе гана эмес, бизге азык дагы болуп калат. Уже организм тоет да ошол нерсеге. Биз аны ойлонбойбуз. Биринчи минусу ошол, ашыкча салмакка алып барат сөзсүз түрдө. Экинчиси болсо, жанагы микроорганизмдер биз үчүн зыяндуу деп эсептелген бардык инфекциялар ушул суусундуктардын эсебинен жашашат. Биз канчалык көп ичсек, ошончолук биздеги микробдор көбөйө берет. Ар кандай инфекциялык оорулардын көптүгү ушулардын таасиринен. Калориясы аз диеталык газдалган сууларды тандай аласыз, бирок алар дайым эле жакшы альтернатива боло бербейт. Алардын курамындагы чыныгы кант жок болсо да, жасалма таттууларга жана башка зыяндуу кошумчаларга толгон. Эгерде сиз диеталык суусундук ичүүнү кааласаңыз, анда курамында жасалма таттуу стевия бар түрүн тандаңыз. Ал азыркы учурда баарынан коопсуз. Негизи адам кандайдыр бир оорусу жок болсо, ага өтө деле олуттуу таасир этпеши мүмкүн. А эгерде мисалы өтөдө өнөкөт бөйрөк оорусу бар дедим, ошондой адам ичип жүрчү болсо, билбей туруп, анын мүмкүнчүлүгүн дагы чектейт. Балким жашоосун чектеп коюшу дагы мүмкүн. Ошондуктан бул нерселерден өзүбүздү өтө арачалашыбыз керек. Айтып бүткөнгө болбойт. Ортофосфорник кислота деген бар. Суусундуктардын көбүнө эле кошулат. Бул көбүнчө ошол азыктын көбүрөөк убакытка чейин сакталып турушун камсыздап берчү нерсе. Биз үчүн ул болот. Оорубагандан кийин биз өзүбүздү аябайт экенбиз да, качан гана ооруп баштаганда ушул нерселерден чектейт экенбиз. Эң чоң биз үчүн ушул ширин суулар. Токтотуш керек ушуларды. Сиз газдалган таттуу суусундуктарды жактырсаңыз жана алардан баш тарта албасаңыз, анда күнүмдүк канттын көлөмүн 25 граммдан ашырбоого аракет кылыңыз. Таттууларды, тортторду, балмуздактарды, вареньелерди жана башкаларды диетаңыздан чыгарып, кантсыз чай, кофе ичиңиз.